Аман Бокомбаев сот тутумунда 20 жылга жакын убакыттан бери иштеп келе жатат. Алгачкы эмгек жолун 2003 жылы Чүй облусунун Жайыл районунда сот аткаруучу болуп иштеп баштаган. 2007 жылдан тарта ага сот аткаруучу, ал эми 2015 жылы Жайыл райондук сотунун судьясы болуп дайындалган. Андан соң аталган райондун төрагасы болуп иштей баштаган. Ушул жылдын май айында сотторго жүргүзүлгөн ротациянын алкагында Ош облусунун Өзгөн райондук сотуна которулган. Учурда 30дан ашык жамаатты башкарып, сот адилеттигин ишке ашырууда. Ошондой эле эл сыймыгы сыйлыгы менен Өзгөн райондук сотунун төрагасы Бөкөнбаев Аман Мамыркожоевич. Эркин топ мамлекеттик расмий гезити жыл сайын ар кыл тармактын мыктыларын аныктап келишет. Сот тутумунда жигердүү иштеп, ийгиликтерди жаратып келген Ош облусунун Өзгөн райондук сотунун төрагасы Аман Бокомбаевка аталган гезит эл сыймыгы сыйлыгын ыйгарды. Салмосто элге адилеттүү чечим чыгаганга салып келатабыз. Азыркы учурда мына жылдын мыктысы деп Эркин топ газетасы баалап наам берип атат. Ошо наамга кубанычтабыз. Себеби мамлекеттик кызматта иштегенден кийин ушундай көңүл бурулганга дем көтөрүлүп калат экен. Эми Кудай буйрса мындан нары өзүбүздүн эмгегибизди аябай элге кызмат өтөрөбүз деп ишендиребиз. Аман Бокомбаев бир гана сот тутумунда эмес, спорт жаатында дагы ийгиликтерди жаратып келет. Ал ат жалында ойногон көк бөрү боюнча спорт чебери. Эгемендүүлүк күнүнө карата улуттук ат оюндары боюнча Кыргызстан жана Казакстандын 45 жаштагы көк бөрүчүлөрүнүн достук беттешинде Аман Бокомбаевдин командасы Казакстандын командасын 2-1 эсебинде жеңип алышкан. Мындан тышкары Чүй облусу боюнча футбол курама командасынын мүчөсү. Ал эми жакында өткөн Мурас салттуу достук мелдешинде соттордон куралган Фемида командасынын дарбазачысы болгон.